Менин лично өзüm жеке атыма дыканына $10.000 акча. Ушуну бир. Бардыңар ассаламу алейкум. Мына Марсель инибиз көрдүңөр, кыргыздын бүткүлүшү 7 миллион кыргыз халкынын намысын коргоп келди да. Негизи инибиз молодец. Эң пигинде турган ушу Эрке буландын хайпын алдың десек болот. Анан эми сен биздин патриоттук итибиз менен мындай инибизсиң да укан. Ошого биз ушу жеке өзүмдүн атыман ушу Марсель инибизге колдоо катары чисто ушул мындай. Укан, сен да ситуацияны угуп эле жүрөбүз мындай. Молодец мындай. Кыйынчылык канчалык башынан кыйынчылык өтүп аткан болсо дагы мындай ушу кыргыз элим үчүн деп өзүң да видеоңда айттың, мен элим үчүн чыктым, өлсөм өлүп калат деп ошол жерде деп. Бул сөздүн өзү жетиштүү болуш керек да. Ар бир Кыргызстандагы атууга ушул сөз жетиштүү болуш керек. Ошон үчүн менин лично өзүм жеке атыма дыканына $10.000 акча. Артынан сразу айтып кетейlik. Сага да рахмат айтсак болот. Намызды коргоп келип атабыз. Анан биз Аспилөктү Жеңиш Тозун универсал деген аты бар. Кыргызстанда эң өзгөргөн ат. Ошол атты өзүң жакшы билесиң. Ошонун баласын сага айгады сага калады. И ага кошуп дагы жакшы бир тай кошуп бердик, э? Биздин автобустан дагы $1000 ушул. Машалла. Биринчиден жеңишиң менен анан негизи кыйын жигиттин артында кыйын канат болуп тиринеп турат эмеспи? Сен таарынбайсың деп ойлойм, Марсель. Болот го мына өзүңдүн атыман $100.000 сом берип коеюн. Ушул жакшылык ака бир нерсени айтып коелу. Утулганда дагы, утканда дагы жардам эт. Жанагы БМВны ушу братан берген экен негизи. Эгер билбегендер болсо, молодец машалла. Бир маштан ушу братан берген экен негизи. Разы болсун. Бул жакта дагы бизнесмен бар экен, бияк тапкансың. Байкалерибизде биздики эми крупный эмес. Марсель экөөбүз негизи Москвада туруп жүргөнбүз. Марсель экөөбүз күрөшөбүз деп аракет кылдык. Марсель Күрөш болбой калса Чота качып атат. Нуриспорт компаниядан $200.000 сом. Чота видеону ачпа. Бизден жакшы реклама история болсо. Бизнесмендер менен чогуу. Менин лично өзүм жеке атыма дыканына $10.000 акча. Ушуну бир. Бардыңар ассаламу алейкум. Мына Марсель инибиз көрдүңөр, кыргыздын бүткүлүшү 7 миллион кыргыз халкынын намысын коргоп келди да. Негизи инибиз молодец. Эң пигинде турган ушу Эрке буландын хайпын алдың десек болот. Анан эми сен биздин патриоттук итибиз менен мындай инибизсиң да укан. Ошого биз ушу жеке өзүмдүн атыман ушу Марсель инибизге колдоо катары чисто ушул мындай. Укан, сен да ситуацияны угуп эле жүрөбүз мындай. Молодец мындай. Кыйынчылык канчалык башынан кыйынчылык өтүп аткан болсо дагы мындай ушу кыргыз элим үчүн деп өзүң да видеоңда айттың, мен элим үчүн чыктым, өлсөм өлүп калат деп ошол жерде деп. Бул сөздүн өзү жетиштүү болуш керек да. Ар бир Кыргызстандагы атууга ушул сөз жетиштүү болуш керек. Ошон үчүн менин лично өзүм жеке атыма дыканына $10.000 акча. Ушуну бир. Артынан сразу айтып кетейlik. Сага да рахмат айтсак болот. Намызды коргоп келип атабыз. Анан биз Аспилөктү Жеңиш Тозун универсал деген аты бар. Кыргызстанда эң өзгөргөн ат. Ошол атты өзүң жакшы билесиң. Ошонун баласын сага айгады сага калады. И ага кошуп дагы жакшы бир тай кошуп бердик, э? Биздин автобустан дагы $1000 ушул. Машалла. Биринчиден жеңишиң менен анан негизи кыйын жигиттин артында кыйын канат болуп тиринеп турат эмеспи? Сен таарынбайсың деп ойлойм, Марсель. Болот го мына өзүңдүн атыман $100.000 сом берип коеюн. Ушул жакшылык ака бир нерсени айтып коелу. Утулганда дагы, утканда дагы жардам эт. Жанагы БМВны ушу братан берген экен негизи. Эгер билбегендер болсо, молодец машалла. Бир маштан ушу братан берген экен негизи. Разы болсун. Бул жакта дагы бизнесмен бар экен, бияк тапкансың. Байкалерибизде биздики эми крупный эмес. Марсель экөөбүз негизи Москвада туруп жүргөнбүз.
Марсель экөөбүз күрөшөбүз деп да аракет кылдык. Марсель Күреш болбой калды. Чота канча атат? Нурис Спорт компаниядан 200 000 сом. Чота видеону ачпа. Бизден жакшы реклама история болсо. Бизнесмендер менен чогуу